Жумуш күнү аяктаган соң жумуштан алыс эмес жерде жайгашкан чакан пейзажга көзүм түшүп, таза абада дем алганча айланып келүүнү чечтик. Ал эми бизге гиф кызматын көрсөтүп, бизге тааныш болгон корей аял биз менен чогуу кошо басып, бул жер Корей эли үчүн анчейин ыйык экенин жана анын өзүнө жараша бийик тарыхы бар экенин айтып берип жатты. Көрсө илгери көп жылга чейин балалуу боло албай кыйналган бир үй бүлө ушул деңиздин жээгинде 100 күн бою баш көтөрбөй сыйынып, 100-күнү күнү кош бойлуу болуп балалуу болушкан экен. Ошондон улам бул жер ыйык жерге айланып, жада калса азырга чейин бала жытын эңсеген жаш үй бүлөлөр келип, ушул жайда сыйынып кетишет экен. Ал эми чет элден келген туристтердин ушул окуяны билгендери атайын ошол наристенин жана анын апасынын эстелигин көргөнү келишет деп корей таанышым жана башка дагы сөздөрүн улантып айтып жатты. Ошол окуядан улам пейзаждын аты Адылбайы деп аталыптыр. Ал эми адыл деген сөз корей тилинен бизге которгондо бала дегенди түшүндүрөт. Мына ушундай экен достор. Каналга катталып, комментарий жазып биз менен чогуу болуңуздар.